даже прогноз кое алышпайт экен. Качан пик болушу мүмкүн. Бул августта деле болушу мүмкүн, сентябрь, октябрь, может декабрда деле болуп кетиши мүмкүн. Бул күнүгө биз кадам кылып аткандардан көз каранды да. Азыр туура кадамдар жасайбызбы? Туура бир чечимдерди кабыл алабызбы? Туура технологияларды кабыл алабызбы? Ошондон көз каранды. Алло? Алло? Жанакай ушул оору башталып, күнүгө канча киши каза болуп атканда мен тааныш доктурлар менен кеңешкенде алар айтышты да, эң негизги ушу кычкылтек керек. Кычкылтек болбосо кишилер ошондон эле даже кийин жакшы боло кете турган кишилер дагы каза болуп атат депчи. Мен мурун ошо канча 10 жыл мурун ошо кычкылтек концентраторлорду алып келчүмүн. Билем, кайсы заводдордон алса болот, канчадан. Анан бизде мына өздүк баадан алып келип атабыз. Эч нерсе кошкон жокпуз деп туруп анан $600, $700, $800 сатып атканда мен мындай чачым эме болбосо да чачым тик турду да. Да, эме бул андай эмес да. Мен билем да, что өздүк баасы $400 жакын да. Аны заказ кылып койдук, бирок в любом случае биз Кыргызстанда чыгарылбаса, чет өлкөдөн келип атса, убакыт алат. Ал Кыргызстандан акчаны биз тияка кетирип атабыз. Мен аны ойлондум, башка деле альтернативаларды жөнөтүрө бербей карап көрөйүн. Гансиде иштеп атканда докторлор бизге ошол медтехниктин номерин берди да, жазып аткан Юсуф дегенчи. Юсуф байке менен барып таанышып, сүйлөшүп, анан мага баарын түшүндүрүп айтып берди. Анан мондай детальдар бар дейт. Бул жок деп, Кыргызстанда мисалы үчүн ушул эле рампа Россияда 70 миң сомдон сатылат экен, биякта жок. С нуля Кыргызстанда жок нерсени биз жасаттырдык, бат эле. Анын идеядан баштап жасаганга чейин менин оюмча 2 күндөн ашкан жок да, 2 ошол нерселерденчи. Эртең менен саат 6-да чыктык, бияка саат где-то 8:30-9-тарда келип калдык. Ошондон баштап эле баарын биякта уюштуруу маселелерин жасап, даярданып, доктурлары менен сүйлөштүк. Главврач айтты бизге бояка мондай кычкылтекти кириш керек. Биякта мисалы үчүн 3-этажда бир эме бар экен, операционный бар экен, аяка дагы бергиле деп заодно бул эпидемия бүткөндө дагы кийин инфраструктурасы калып, башка ооруп аткан, башка мындай кыйналып аткан кишилерге дагы бул калып калат да. Аны ушул билимди дагы, тажрыйбаны дагы бөлүш үчүн бүт акимдерди да чакырдык. Ар кайсы райондон кишилердин баары келип, алар өздөрүнүн бир адистери менен дагы аны техникалык жагынан кантип ишке ашырса болот деп үйрөтүү максатында мастер-класс сыяктуу да жасап атабыз. Анан заодно станцияны да коюп кетип атабыз да. Мына бияка көлдүн тышкары дагы нарындын дагы өкүлдөрү келди. Алардын баары үйрөнүп, буюрса уже эртеңден баштап уже алардын ар биринин өзүнүн колунда да. Шуну жасашабы же жасашпайбы? Приблизительный метражды санап бергиле. Приблизительный. Мен аны где-то 30-40%ге дагы запас менен кылам. Анан ошону санап туруп силерге жөнөтөбүз. Анда биз бүгүн кечке чейин WhatsAppка салып коебуз. Бүгүн биякта станция 28 кишиге коюлуп атат. Эртең ага чейин деле кече Токмокко 28 кишиге жасалды. Гансиге 48 кишиге и эмеге спорт ордосуна дагы 10 кишиге жасалды да. Жарандык активисттер болобу, ушул балыкчылыктар бар экен, мына көрүнөр толтура. Концентраторлорду дагы алып келип, бул белек катары ооруканага берип атыптыр да. Биздин аты жөнүбүз Арнабек уулу Азамат. Ошо балыкчы шаарынын жараны болобуз. Бүгүнкү алып келгенибиз 13 аппарат. Бул Америкадагы балыкчылык кыргыздар, инилерибиз, досторубуз салышыптыр. Биз өз ошону ошолордун аманатын жеткирип келдик да больницага. Ошол Кудай буйрса бул оорудан баарыбыз чыгып кетели. Аллах Таала баарыбызга жеңилдик берсин, ооруп аткандарга шифа берсин. Чоң рахмат.
Кычкылтектин эми чисто бул эл аралык тажрыйба экен. Кычкылтекти ушундай станция жасап, газ баллон болобу, цистерна болобу, эми аякта уже каяктан кычкылтек келет деген бул экинчи маселе да. Эң негизги нерсе бир жерде ошондой кычкылтек сактай турган бир резервуар бар. Андан магистраль менен ар бир оротканга келет, анан керектүү көлөмдө кычкылтек алса аякта бир эле кишини жоопкерчиликтүү коюп коюш керек. Май колу менен тийбеш керек. Эң негизги ошол да. Жарылбаган үчүн май эле тийбеш керек. Именно редукторго чейинки, баллондон редукторго чейинки жерде таптаза болуш керек да. Экөөнү бир салатасың же өзүң бөлүпсүң? Наркыны рапала менен бөлүп коюш керек. Ребята же знают, да? Ребята знают, да. Хорошо. Тестаем бияқта, помощь техника жасап. Поехали. Артыкчылыктарды айтканда бул электр энергия жок болуп калса, өчүп калса дагы бул иштебейт. Эч бир да киловатт электр энергияны албайт. Акча жагынан да санаганда кычкылтек станциясы 7-10 эсе арзан чыгат. Эч жерден алыс жерден күткөн кереги жок болду. Мына керекпи бир күндүн ичинде жазат. Кытайдан заказ кылдыңбы 10 күн, 15 күнгө чейин келиши мүмкүн. А 10-15 күндүн ичинде канча киши каза болот? Мындай компрессорлордун бул эмеси кранды биз эмеге колдонуп атабыз да. Ар бир жанакы ороп аткан кишиге ушул аркылуу кислородду дем алышат кычкылтекти. Азыр ушул Кара Суу базарга келдик. Включи. Жолдон кетип баратып мына мынтип тиги WhatsApp'тагы сообщениялерге жооп берип атам. Ушинтип анан уйку дагы жок болуп калат. Кээде ушинтип саат 2-3-4 чейин жооп берем, анан кайра эртең менен эрте туруп кетиш керек бүгүнкүдөй болчу. Çok mol жерден эле кирет. Анан эми кайра эле биз ага көп көңүл бурган жокпуз. Мындай түшүнүп атабыз абалды делечи. Тяжелый болса, концентрация өчүп калды. Помните, роддомда коет.
ээр болбой же даже дедиңерби керек болсо үйгө барып жууп эметип коюп деле эми контаминация деп коет экен. Палата биягында 2-3 палата экен. Анан аны сырттан тартып дем алганда аба жетпей калган, бул өтө оор. Ушул кырдаалды көрүп турат элибиз баардыгыбыз чоң. Надо это. Ну для нашей страны же, не для кого-то. Вот, бул жигит бизди тоже чакырды. Сен, например, айтсаң монча керек дегенде биз жалпы жөнөтүп турабыз. Эмне керек десеңчи? Мунарлар буюрса 2000 метр трубаны уже заказ кылып коюшкан, бүгүн келет да. Бүгүн келет. Просто только мастер желательно. Почему там красная зона? За ушами синяки. Это еще болит, видите? Бывает в натуре ошибка. А где директор? Жрать пошел. А? Жрать пошел. Тяни до конца, готов. Ты по дереву купил, да? Покрепче. Блин, 10. Бул картада бул 3-4 күн мурун актуалдуу сандар жазылып турат. Каякта кандай жазалганбыз баштан баштап 10 күндүн ичинде ушундай жыйынтыкка келип турбуз. Бул жалпы Кыргызстан боюнча бүт областтарда биз ушул кычкылтек станцияларды киргизгенбиз. Бизден үйрөнүп кеткен дагы кээ бир бригадалар болот, алар дагы ошентип ошол убакытка чейин жайылып кетип аткандары болду. Мун жашылдары уже ишке ашырылгандары, а сарылар болсо булар еще процессте болуп аткан да, бирок алар бияка киргизилет. Бүт электер киргизилет болчу да. Бул жер эме кылып койдук, убактылуу склад кылып, биякта негизи биздин офиста болчу, биякта мындай собрание тигиндей чогулуштарды ушул жерден өткөзүп турчубуз. Бирок азыркы ушундай учур болгондуктан мындай бир жерден элдер кыйналбасын, жанакындай өзүбүздүн айыбыбызга жазайбыз дегендер үчүн ушундай шарт түзүп койдук. Жалпы элдин, жалпы бизди колдоп аткан спонсорлор, чет өлкөдөн жашап биякка жөнөтүп аткандар, Кыргызстанда жашап аткан ар кандай компаниялар да болду. Булар ар бири бизге ушундай салым кылып берди. Биз алардан ушул бата деп коем мен, өзүнчө бул бата да бизге берген. Ошол батаны биз кайра жайылтып алардын ишенимин акташ үчүн биз дагы мындай иштеп бердик. Ошол үчүн баарына ыраазычылыкты билдиребиз биздин командабыз менен. Силер колдобосуңор, бул долбоор ишке ашмак эмес. Мен ага чейин ойлочумун, сыртта эле туруп эле өзүмдүн эле жумуштарымды жаза берем, болду ошол эле жетет деп. Бирок жакын атамды жоготкондо, тайкемди жоготкондо, атамды жоготкондо мен үчүн аябай катуу эме болду да болчу. Жана айтпаймынбы, ага чейинки дүйнөм коңторулуп кетти да. Бүттү, мен айттым, болду. Жанакы эле бир ассоциация менен алганда 30 жыл бою тазаланбаган сарай ичинде бок толуп кеткен, аны эч ким кирип тазалабысы келбейт. Анан айтып баарыбыз уже көнүп калдык. Саясат деген бул жаман иш депчи, кириш.
ооба сыртта туруп алып сен анын баарын айта бересиң, жаманды бересиң, бирок ал жаманды бергенде ал таза кылып кетеби? Четте туруп эч нерсени өзгөртө албайсың. Чечкиндүү кадам болуш керек да. Мен өзүм үчүн чечтим. Мен барам, ошону тазалайм. Кийинки маселе, ошону тазалаганга даярсың да. Канча көбүрөөк биз лидерлерди даярдасак, канча көбүрөөк биз жоопкерчиликтүү кишилерди даярдасак, ошончо тиякта мындай конкуренция болуп атып, талаш тартыштар болуп атып, биз туура жолго чыгабыз да. Лидерлик деген бул жоопкерчилик. Эгерде унчукпай, кайдыгер мамиле менен дальше ошону жүрө берсек, бул менин ишим эмес. Мен сыртта эле турам. Моя хата с краю деген бир позиция менен жүрө берсек, анда бара-бара бул баарыбызга тиет. Мына коронавирустан баарыбыз сездик аны. 30 жыл эч нерсе жасагандыктан медицина тармакта өзүбүздү алда бергенден жанакынтип эч кандай инвестиция тартып алган эмес, жабдыктардын баары эскирип кеткен, имараттардын баары жарабай калган. Ошондуктан биз азыр ошондой бир чоң проблемаларды алып атабыз да. Бул кайдыгерлик бизди өлтүрдү. Ошол үчүн жоопкерчиликти алыш керекпиз. Азыр эртеңки калтырган болбойт. Азыр өзгөрүүлөрдү жасашмак эле, реформалар жасашмак эле. Ал реформа деген бат жасалат. Чоюлбайт. 2-3 жыл, 10 жыл жасалбайт. 100 күндүн ичинде жасалыш керек. Эң негизги нерсе бул жүрөгүбүздө бар болуш керек да, что биз ошол өзгөрүүлөрдү жасаш керекпиз деген.